Бишкек шаарында бүгүн жаңы аймактык 6 милиция бөлүмчөсүнүн кызыл тасмасы кесилди. Анын бири шаардын 6-кичи районунда ачылды. Ал мектеп, сейилбак жана спорт аянтчасынын жанына тургузулган. Бизге ачылыш абдан ыңгайлуу болду да. Себеп дегенде бул өтө тыгыз жайлашкан район болуп эсептелинет, 6 микрорайон. Элдин саны боюнча 25 миңден ашыгыраак. Анткени мунун орун алышы бизге ошол именно микрорайондун борборунда болгондуктан элдерге өтө ыңгайлуулук түзүп атат да, келип кеткенге, элдердин көйгөйлүү маселелерин чечкенге. Жашоочулар эми майда жана оор кылмыштардын алдын алууга кыйын болсо, милицияга кайрылууга жакын болгонун айтып ыраазы болушту. Ушундай эле ыраазычылыкты Бишкектин Ленин районуна караштуу эң чоң жаңы конуштар Арчы Бешик, Ак Ордо жана Ак Өргөнүн тургундары да билдиришти. Көп эле майда чүйдө уурлар, андайлар, тентектиктер болуп атат, ошолорубуз кичине азайып, жакшы эле болуп атат. Ушундай нерсе курулганы жакшы эле болду бизге. Бул аймакта 5 милиция бөлүмчөсү жаңыдан иштей баштады. Алардын кызыл тасмасын аймактын активдүү тургундары кесишти. Ал эми ар бир мындай бөлүмчөнү курууга 400 миң сомдон ашык каражат жумшалган. Мында аймактын тургундары райондун акими да көмөк көрсөтүп, салымын кошушкан. Өмүрбек, мына ноутбук менен сен жакшынакай бүт база данныктын баарын түшүрөсүң. Ким каерде жашайт, эмне менен жашайт, чем дышит, чем зарабатывает, что кушает, все здесь будет. Мына менден сага как менен катары. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Мелис Турганбаев бөлүмчөлөрдүн ачылышы жыл башында аталган аймактын тургундары менен болгон жолугушуусунда көтөрүлгөнүн жана алардын негизинде ачылып жатканын белгиледи. Буга чейин шаардан алыс жашаган тургундардын укук коргоочуларга кайрылуусу да түйшүк жаратып алыс болчу. Эми эки тарапка тең ыңгай жаралып, милиция кызматкерлеринин эл менен тыгыз иш алып баруусуна шарт түзүлдү. Жетекчиликке рахмат айтабыз. Ошол биздин катыбыз кайрылуубузду ошол карап, ошол биз менен иштешип, ушундай УПМдерди ачып берди. Анан азырда көрөсүңөр, мына Ак Өргөдө 84-мектептин артында Сарын Жибөкөй Ашар көчөсүнө да ачылат. Ал жерде да аябай кылмыштуулук көбөйүп кеткен. Анан УПМдин кандай десек, пайдасы жакшы экен. Балдар күнү түнү отурат, участковыйлар ошо участковыйда кошуп берген, санына жараша участковый аз болуп аткан, ошол жетекчилик карап да участковыйларды кошуп берген. Булар күнү түнү мына азыр элдерди да калпайттырбастыр, күнү түнү УПМден таап алышат. Ал эми жаңы конуштарда сырттан келип башпаник менен батирде жашагандардын көп экендиги да чоң көйгөй жаратып келет. Бир эле новостройка мисалы 20 миңден ашык квартиранттар турат. Мисалы жана Арча Бешикте эле где-то 20 миң. Анан эң чоң территориясы дагы, анан население да бул жерде көп, численность населения. Анан ошон үчүн биз 5ти буяка ачып атабыз дагы. Жаңы ачылган бөлүмчөлөрдүн биринде электрондук паспорт аталышындагы пилоттук долбоор ишке ашууда. Ал калктуу пункттагы көйгөйлүү үй бүлөлөрдү, мурда соттолгондорду, баңгичилик менен сырттан келген жарандарды каттоого алып, дайыма көзөмөл жасоого мүмкүнчүлүк ачат. Ал эми алардын негизинде түзүлгөн электрондук база аймактагы милиция кызматкерлери орун которуштуруп, башка жакка ишке кетсе да кийинкисине калып, конуштагы реалдуу картинаны чагылдырып турат. Анткени участкалар орун которуп башка участкага кетип калса, мурун өзүм менен алып кетчү мына ошо папкалардычы. Ким контингент, ранее судимыйларды. Азыр болсо баары электронный базада сакталып калат. Жаңы участковый, жаңы эле курсант МВДден бүтүп келгенде ага уже анын территориясында жашаган, мурун соттолгон адамдар жашайт, анан кийин алкоголиктер жашайт, наркомандар кандай жашайт, ошонун семейный дебоширлер кандай кайсылар жашайт деген баары электронный вариантта компьютеринде болот. Мелис Турганбаев мындай пилоттук долбоор жана жаңы бөлүмчөлөр быйылкы жылы Ордо калаанын башка райондорунда да ачылаарын билдирди. Мындан тышкары шаар милициясынын башчысы жаңы конуштагы кызматкерлерде автоунаа жок экендигин, айлык маяналары аз болуп жаткандыгын мойнуна алды. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.